Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында жана Ростов облусунда Евгений Пригожиндин Вагнер аскердик компаниясына таандык делген куралчан адамдар пайда болду. Мындай маалыматтар Орусиянын жергиликтүү телеграм каналдарында жарыяланды. Ростов-на-Дону онлайн басылмасы шаарга Аксай тараптан аскер техникасынын колоннасы киргенин жазган. Ростовдун борборуна таңкы саат 5:00 Бишкек убактысы боюнча 8:00 танктар жана башка брондолгон унаалар келген. Камуфляж кийген ак бот тагынган адамдар аскер округунун штабын жана укук коргоо органдарынын имаратын курчоого алышып, шаардын борбору тосулду деп жазды аталган басылма. Куралчан адамдар шаардагы түштүк аскер округунун штабын Будённовский боюнча милиция бөлүмүнүн, ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын жана Ростов администрациясын курчоого алышкан. Коңшу Казакстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерин Орусиянын бир катар аймактарына баруудан баш тартууга чакырды. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык кеп Орусиянын Украина менен чектеш аймактары жөнүндө болуп жатат. Орусиянын Украина менен чектеш аймактарында орун алган коопсуздук коркунучуна байланыштуу ал жерлерге баруудан баш тартууну суранабыз. Орусия Федерациясында жана өзгөчө Украина менен чектеш аймактарда жүргөн бардык жарандарыбызды Казакстан Орусиядагы элчилигине каттоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Сүт азыктарын чыгаруучу ишканадан чыккан өрт чыгып жалын өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык кырсык кучагына алган болжолду аянт 500 чарчы метрди түзөт. Бактыга жараша өрттүн кесепетинен жабыркагандар болгон эмес. Такталган маалыматка ылайык 23 июнда Ошту Кара Суу шаарынын Космодемьянская көчөсүндө жайгашкан сүт азыктарын жана жүгөрүнү кайра иштетүүчү ишканадан өрт чыккан. Телсиз жоонун мизин майтарууга жалпысынан 3 бөлүм тартылган. Өрт саат 12:45 толук өчүрүлгөн. Өрттү өчүрүүгө 3 бөлүм тартылганы айтылат. Бишкек шаарында өзгөчө үлгүдөгү аттестаттар тапшырылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында борбор калаанын билим берүү уюмдарынын 11 классынын бүтүрүүчүлөрүнө өзгөчө үлгүдөгү аттестаттарды тапшыруу салтанаттуу азем өткөрүлдү. Эң мыкты бүтүрүүчүлөргө борбордун мэри Эмилбек Абдыкадыров өзгөчө үлгүдөгү аттестаттарды, ал эми билим берүү уюмдарынын жетекчилерине муниципалитеттин ыраазычылык каттарын тапшырды. Артыкчылык менен аттестат алуу укугун тастыктаган окуучулар үчүн шаардык бүтүрүү кечесин өткөрүү салтка айланган. Билим берүү департаменти тарабынан өткөрүлгөн майрамдын коноктору муниципалдык мектептердин 55 бүтүрүүчүсү жана мектеп жетекчилери болду. Алтын тамга ээлеринин арасында шаардык республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, шаардык республикалык сынактардын байгээлери жана лауреаттары бар. Сыйлоо аземинен кийин бүтүрүүчүлөр жана мугалимдер үчүн майрамдык концерттик программа тартууланды. Белгилеп кетсек, алтын тамганы республика боюнча 167 окуучу кабыл алса, анын 55 Бишкек шаарында муниципалдык мектептердин окуучулары. Алар 33% түзөт. Оштон Иркутск шаарына каттамдардын саны көбөйдү. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Ушул жылдын 23 июнунда ата мекендик Аэрономад Airlines авиакомпаниясы Ош-Иркутск-Ош багыты боюнча биринчи каттам аткарып, бул багытта туруктуу каттамдардын санын көбөйттү деп айтылат маалыматта. Белгилегендей, биринчи каттам менен Оштон 131 жүргүнчү учуп кетип, Иркутск шаарынан 180 жүргүнчү учуп келген каттамдар Airbus A320 учактары менен жумасына бир жолу жума күндөрү аткарылып жатат. Эскерте кетсек, башка авиакомпаниялар тарабынан аталган багыт боюнча жумасына 6 каттам аткарылып жатат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.